Педофилдерди өлүм жазасына тартуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс депутаттык фракциясы педофилдерге өлүм жазасын колдонуу боюнча Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдаган. Анда баш мыйзамдын 21 беренесине өлүм жазасына жаш балдардын жыныстык кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштарды кошпогондо тыюу салынат деген жазуу сунушталууда. Теманын уланысы кабарчыбыздын материалында. Жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр тууралуу маалыматтар соңку кездери байма-бай айтылып калды. Жүрөктү титиреткен кылмышка бөгөт коюу боюнча бир канча жылдан бери талкуулар да жүрүп келет. Айрымдар зөкүрлөрдү бычып салуу керек десе, башкалары өспүрүмдүн кол тийбестигине шек келтирип, психикасына өмүр бою доо кетиргендер жашоого укугу жок дешет. Өнүгүү партиясы парламенттик шайлоо алдында педофилдерге өлүм жазасын киргизебиз деп убада берген. Былтыр балдарды коргоо комитети атайын топ түзүп, элден 10 миңден ашык кол топтоп парламентке берген. Бүгүнкү күндө бул боюнча тиешелүү мыйзам долбоору жазылып, коомдук талкууга чыгарылды. Фракция депутаттары катуу чаралар менен гана жашы жетелектерге сексуалдык зомбулукту токтото алабыз деп эсептешет. Акыркы күндөрдө өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин жаш өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулуктар өтө күчөдү. Ошондуктан бул биз көтөрүп чыккан бул долбоор элдин талкуусунан кийин ишке ашып калган болсо, бул өтө бир жакшы болот. Жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр улам көбөйүп жатканын балдарды коргоо комитетинин төрагасы Жеңиш Молдокматов айтат. Кылмышка жазаны күчөтпөсө, анын зыяны чоң болорун белгилеген активист мыйзамды кабыл алууда укукчу катары эмес, кордолгон балдарды эске алуу зарыл дейт. Ошондо биз педофилдерге өлүм жазасы керек экенин так түшүнө алабыз. Анткени 2 жашар, 3 жашар же 5 жашар ымыркайды жардам сурай албаган биздин балабызды зордуктап жана өлтүрүп аткан адам үчүн бир гана өлүм жазасы керек деп талап кылабыз. Педофилдерди өлүм жазасына тартууну колдогондор көп, бирок ошол эле маалда сот системасындагы коррупция, тергөөдөгү мүчүлүштүктөр жоюла электе өлүм жазасынын курмандыгына күнөөсүз адамдар кабылбайбы деп чочугандар да бар. Ошондуктан маселени ар тараптуу кылдат карап, өлкөнүн эл аралык укуктук уюмдардагы милдеттенмелерин да унутпоо керектигин акыйкатчы Кубат Отурбаев эскертет. Маселенин түпкүлүгүн чечиш үчүн биринчи кезекте социалдык, экономикалык маселелерди чечиш керек. Экинчиден адамдарды тарбиялоо, ошондой эле күч түзүмдөрү, сот структураларынын ишин жакшыртуу маселелери менен комплекстүү карап гана чечиш керек. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылды. Каалоочулар таанышып, талкууларга катышып, сунуштарын берсе болот. Депутаттар документти колдосо, мындай норма учурдагы Конституцияга киргизилет. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.